Бүгүнкү биздин бактылуу айымыбыз Кара Көл шаарынан бери атайын келген Майрам Бүбү айым 55 жашта. Бир эмес 2 күн бою шаар кыдырып, болгон сулуулук жаадындагы тейлөөлөрдү алып, кыялын орундатканга бардык аракетибизди жумшадык. Анда эмесе бул видеону аяна чейин көрүңүздөр. Улум Анжелика Кайратовнага, бул эжекебиздин аты Майрам экен. Анжелика Кайратовна, сизге бир кайрылуусу бар экен, эже. Анжелика кызы чоң болгум келет. Анжелика Кайратовна, мен сизди билемин, көбүнө жардам берип келесиз. Мен ойлойм, сиз көмөктөшөсүз. Жаз болуп сезимдери ару бакчаңыра, сен менин кечим менин бакытты чаң. Эжеке татуаж деп өткөргөн. Сачыңызды боёш керек экен, эжеке бир аз формасына келтирип кыркабыз. Сездим бүгүн таттуулугун өмүр балы үчүн. Жылмайганың наздуулугун өзүң бар үчүн. Пенсиям тийген барбайбы дедим. Жок, эже апарабыз. Перманенттик татуаж деп коет. Бул сен менен кашты бойогондой эле өтө катуу ичине кирбейт. Үстүңкү катмардан эле ошол тийгизип коет экен, э? Жылга чейин жакшы жете тургандай кылат. Кийин келсеңиз кайра үстүнөн кошуп беребиз. Көгөрбөйт, өңүн өзгөртпөйт, жашыл болуп кетпейт. Мынакей. Кандай болсо ошол бойдон эле кызарбайт дагы, канабайт дагы, сонун болуп эле. 60-та эжем ушинтип коет да, 1 жыл 2 жыл жүрө берет. Ооба. Жүрбейсиң дегенде өчө корком деп коем да, ийне менен саяттап койт да. Ошол боюнча Буга чейин эле бир нече немелерден, YouTube, Instagramдардан бул эжебиздин билерин көрүп калдык. Анан ошо Кара Көлдө иштерибиз менен жүрүп, ошол эжеге кирип, блогер болгонума байланыштуу ушул эжеге кичине көмөктөшүп, жардамдашып, Анжелика Кайратовна ушундай кайрымдуулук менен көп жылдан бери алектенген үчүн ушул эжени дагы чыгарып, кичине колдоо көрсөтүп, поддержка сыяктуу кылып коеюн деп чечтим. Анан кийин Анжелика Кайратовнага кайрылсак, 10 минуттан кийин эле сразу реакция берип, өзүнө чакырып, долбооруна, бактылуу айым менен долбооруна чакырып, мына алдыңыздарда отурабыз. Азыр мен үйдө тамак азайым. Эме жолдошум бар, окуп жазайм, чай берем, жанымды сұрап, тоқ өліп қалған, ошолорду карайм. Анжеликага жолуккуңуз келип жүргөн, буга чейин көрдүңүз беле? Ай, көрүп. Жанынан. бардык эле айымдар кам көрүү десе макияж менен эле прическаны элестетишет, бирок чыныгы кам көрүү бул косметология жаатында дагы тейлөө алуу. Эжекебизди 10 жылга жашартып, бетиндеги буручтарын, тактарын бардыгын тазалап, кыялындагыдай жакшы дагы косметика белекке бергенге үлгүрдүк. Спортсменка, комсомолка, молодцы, Эжеке! Сандагы мынакей Эжеке жүзүбүзгө кам көргөн эң белгилүү жалаң жылыбыздардын бетин мынакей сулуулап келген жөнөкөй карапайым элге дагы караңызчы, жакшы мамиле жасайт экенби? Жанара Кубаныч айым дагы атайын мынакей үйүнөн келип сизге өз колу менен сонун кам көрүү жасап берди. Рахмат. Майрам эже, сизге айттым. Келип туруңуз, шаарга келген сайын келип туруңуз, биздин эшик сизге ар дайым ачык. Анан бүгүн сонун процедураларды кылдык, андан сырткары үйдөн өзүңүз дагы тоокторуңузду, жөжөлөрүңүздү карап өткөндөн кийин үйдөн шашпай эс алууга келгенден кийин кечинде бетиңизди таза жууптуруп, ушул буларды сындырып, мунун ичинде ампула красоты деп коет да, мунун ичинде ампула дары сыяктуу ампула бар, ошону сындырып алып, акырын беттериңизге, мойнуңузга ашып калса, колдоруңузга сүйкөп, ашып калганын холодильникке алып коесуз. Менде жок, набор. Сизде болот кен Эжеке. Караңызчы, Black Diamond, кара бриллиант. Сиз аман болуңуз, бар болуңуз. Анан
келип туруңуз. Ой, келип турам дейм. Анжелика Яқты тапсам эле, Анжелика тапсам сага чупап келип турам. Анжелика айымга келген доктор чогуу жейбиз. Эң келген тоок союп көрөт. ооба офисте сизге сонун белекти азыр берип жүрүштүр. Датка айымдар деген биздин Венера эжекебиз жетектеген жакшы коом бар. Айымдардын катарыбызга кошулуңуз дагы үйүңүзгө сонун белек берип жиберебиз азыр. Неме алып көтөрүлүшүн 2 күндөн кийин берейинчи. 2 күндөн кийин берем. Бирөө Турциядан размериңизди берип койдум. Турциядан неме фирменный обувь салып берем деп атат. Бирөө чыкты, аккаунтуңузда продвигать этем деп чыкты бирөө. Канча размериңиз? 34. Удобный эме алып Кара көл жалалат. Дүл болот. Укладка кылгандан кийин тартып сүйлөтөбүз. Кече улар бул кезде Азыр каратып айтканда көздөр адалып чоюлуп калды. Точно, азыр каратып калдыңар Ой. Мен сразу эстедим да, буга Кудай айдап барган экен да. Кудай айдап барган экен. Азаттык бирөө неме, бул эжеден неме алган, интервью алган. Ошону мен көрүп калып атпаймынбы? Көрүп калып туруп, мен памятимде жүргөн бул эже, ошол жерден неме кылдым. Баягы оюмда жүргөн нерсени ишке ашырдым сразу. Биз өзү жанагы мен оюмда жанагы Өзбекстандан, Дагестандан, Хазибула дегенде чыгып атат. Азыр Өзбекстандан бирөө чыкты, Эрик депчи. Кыргызстандан бирөөнү чыгарыш керек болуп атат да. Биз эмне көтөрө албайбыз, өзүбүздүн инсандарды. Кыздар элге таанытам деп. Булар деле жакшы жашаш керек да. Өйдө деген күчтүү экен да аябай. Здорово. Бизнес-вумен экен. Бизнес-вумен, букализациясы. Караган киши элдин көйгөйүн караган. Мына бир күндүк жашоосу менен жашадык. Анжелика Кайратовнанын эртеден бери мына салонунда болдук. Көп адам келет экен, жардам сурап, ар бирине убакыт бөлүп, үлгүрүп, даже өзүнүн ден соолугун карабай калат экен, даже курсагын карабай калат экен, иче турган чайын, тамагынан карабай калат экен. Ошол адамдардан пример алыш керек. Алла ыраазы болсун. Эжекебиз биздин Лика Бьюти бар салонубузда 3 сааттан ашык убактысын бизге бөлдү. Биз бул убакыттын ичинде перманентный татуаж кашка жасадык. Бул деген 1,5-2 жылга чейин кандай сонун боектоп турса, ошондой эле болуп жетет. Андан соң эжекебиздин чачын боёдук, формасына келтирип, кичине кыркып, анан укладка жасадык. Анан өзүнө жарашыктуу болуп, болгон сулуулугун көркүнө чыгарып, макияж жасадык. Биздин чач боюнча адисибиз Жанна азыр бүтүп калды. Как Жанна получилось? Классно. Как вам? Да. Эжекемдин өзүнө аябай жактырган өмү экен. Анан эжекемдин чачтары кичине ак болгондуктан биз кара же көрөм түскө такыр боёгон жокпуз. Себеп дегенде чоң граница болуп ачылып калмак да. Азыр сизди деген 2 телохраничиңиз көрүп эстери болуп калат го, өзгөчө Ноорузун эси болуп калса керек азыр. Сюрприз. Бактылуу айымга биз сөзсүз түрдө гүлге беришибиз керек. Эжеке менен чогуу азыр интервью алабыз бир сыйра. Бишкекке деген негизи салонго келдиңиз беле? Биринчи жолу, кандай сезимдер болду? Сезим жакшы. Кашыңыз жактуу? Кыздар жакшы. Кургол чыкпаңыз, биздин салон ар дайым сиз үчүн эшиги ачык. Тойго келесизби Бишкекке? Кандай жакшылык менен келесиз? Өзүңүздүн салонуңузга келгенде эле күйлөрүңүз, Азыр сизге белек берейин. Анаке силерге Анжелика Кайратовнанын немеси, көргөн тарбиясы, адамдын касиеттүүлүгү, адамгерчилиги, кандай гана звезда болбосун, кандай гана бизнес-вумен болбосун, бар жок жерде любой ситуацияда ушундай жакшы адам бойдон калды.
өз ыраазычылыгыбызды билдиребиз Анжелика Кайратовнага. Мына эжебизди тааныбай калдык биз азыр алып чыкканда, тааныбай калдык. Жеке, бактылуу айым ушул долбоордун автору болуптан айым деген мына ушул сонун сумочкага окшош модный журнал бар. Өзүм чыгарган болчумун, кол өнөрчүлүгүмдүн сүрөттөрүн. Кандай жыттаныш керек? Айтат да, эмне бактылуу айым духисин сеип койсоңор эмне бактылуу болуп калат деп. Чындыгында, мисалы көздү жумуп турган болсок, бир сонун жыпарчып келгенде бир укмуш сулуу айым деп эсептебиз, мисалы көздү жумган болсок. Чыкпаңыз декабитиден. Қана бір походкамен шығыңызшы, сақтанға шыққанда. Өзің бар үшін Индия кинолорун жакшы көрөт эле. Индия балдары Режиссерлор келиптир, актерлор келиптир эжеке. Ayta berem, soqqan жүрөгүм, сенде жаным, hop 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 толуп күйөмүн, аны неге байкабайсың? Soqqan жүрөгүм, сенде жаным, hop 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 толуп күйөмүн, аны неге байкабайсың? Эжеке, элиге келип калдыңызбы? Биз элеп коюңузчу. Кандай эжеке? Рахмат сизге. Ошого тура бериңиз эже. Пойдемте все. Отуруңуздар келе. Давай я вам это еще индийский дам, это так держите. Чыныгы бактылуу айым, бүгүнкүнүн бактылуу айымы, Майрамкан эжеке. Чыныгы майрамда жүрөт, караңыздарчы, ай, молча завидуем. Молодцы, ребята, что привезли сами лично. Көңүлдүн жарыгысын нурдан кантилети, жанымдын жарымсын агаткан жүрөктү. Сен барда барырсың жашаткан үмүттү, салбасын сүйүүбүзгө эч ким бөлөкү. Бактылуумун өзүң бар. Айымдар фондунун төрайымы Венера Жекеевичтагы кошулуп, мынакей бизге бир сураначылыкты аткарып, мына ушул микроволновка менен аппак розаларды эжекеме Çok. Allah batasın versin sizge. алтын эжеке. Rahmat. Siz bizdi koldasanız sizdi. Ушундай делек менен Каракөлгө эжекем кетип атат Allah азыр. Taala batasın versin. Рахмат, Венера эжеке. Аллах разы болсун. Чоң рахмат сизге. Rahmat. Şu iki balam var eкен, şu tanıştırıp, şular emetip, videoga, işkanaga gelip, şu seni taap bergenге ben çoğun kuanıçtamın. Benim yaşam böyle baktılуу dey сезип атам сизди көрүп. Аябай рахмат. Силерге ден соолук берсин. Şu үй бүлөңөргө кыздын кызматын, уулдун урматын көрүп, ар дайым Аллах Таала сени колдоп жүрсүн. Sen bizde сыйласаң, Аллах Таала сени сыйласын. Жаман нерселерден сактасын, оорусуп болгандан, бөрү кырсыктардан сактанып. Şu машинаңа жип
машинаңа. Шамал Жип өтөлөт. болот окшойт ушу менин машинам. Эже жип эле жипти атат. Оозуңамай алат табам азыр жиптер болот окшойт. Ушу машинаң шамал өтөлөт. Мени салып эле жүрөбүз. Кыргыз элине кайрымдуулук айтып коюңуз, ынтымак менен, биримдүүлүк менен жүрө берелик. Кыргыз эли ынтымак болойлу. Ушундай адамдар көп болсун дүйнөдө. Ушу не дейм, ден соолук баарыбызга. Ден соолук көзү баардыгыбыз. Ар дайым ден соолукта жүрүп. Аман эсен үйгө жетип алса, үйгө жеткенден кийин дагы бизге